25 уктуруу. Менде ар дайым өзүмдү колдогон Кудайым бар деп ишенип жүрбөймүнбү? Ошол учурда жанагы түз айтып же сурап калмай жайым бар. Көпчүлүк ошол убакта туура үстүнөн чыга калгандай болот. Мен Акматбек Сүттүбаевич. Чын эле үй берем десеңиз, чоң рахмат. Анда бүткөн үйдөн бериңиз. Тиги жаңы салынып аткан үй качан бүтөт белгисиз. Ал арада заман эмне болуп кетет дагы белгисиз десем, Мамбет, сен ушу мага жагып турасың. Азамат, мунуң дагы туура. Заман эмне болуп кетет дегениң. Кокус ага чейин түшүп калсаңыз деген ойду айттым го деп кат кырып күлүп калды. Ошондо Сооминдин иш башкаруучусунун фамилиясы Жумабаев бекен, эсимде жок. Телефондон чакыртты. Тез эле ал киши келип калды. Ошол жаңы үйдүн схемасын алып келчи деди. Карап туруп, баары бөлүнүп калыптыр Мамбет. 4-чү кабаттан берсем кандай дейсиң? Деди. Агай, карыган энем бар. Анан мени күнү түнү тынымсыз ооруканага чакырып турат. Десем макул болуп, 3-чү кабаттан бирөөнүн фамилиясын чийип туруп мага бер деди. Тигил Жумабаев чырылдап, Акматбек Сүттүбаевич, булардын ээлерин айтылып, кабат, квартираларына чейин кабарланып калды эле. Бул адам өлүп кетет, деди. Сүттүбаев, тигил кишиге түшүндүр. Эмки үйдөн аласың деп. Мени берди да. Болбосо чатак чыгарса, мага жибер, экинчи үй албайт, деди. Ушунчалык чечкиндүү адам экен. Ошентип, ошол үйдү мага берип салды. Соонун үйү экен. 3-чү кабатта, 4 бөлмөлүү. Ал убакта бирден бир жакшы үйлөрдөн эле. Ошол үй мага өтө ак жолтой үй болду. Уулум Канат 42 жашта. Илимдин доктору, профессор, бизнесмен, өзүмдө башкы врач. Мени кубанткан, сыймыктанткан уулум ушул. Канат ошондо чоңойду. Ошол үйдө көп жылга чейин жашадык. Башынан аягына чейин кийинки үйгө көчкүчө ырыстуу, ак жолтой үй болду. Эч качан бул үйүмдү унута албайм. Ары бери ошол көчөдөн өткөндө карап, кубанып өтөм. Ошондогу темир гаражым 2 үйдүн ортосунда эле. Ушул күнгө чейин сакталып турат. Кулатовдун байбичеси бүгүнкү күнгө чейин аман эсен. Абышкасы болбогону менен балдарынын, небере чөбөрөлөрүнүн аманчылыгын тилеп, ошолорго баш көз болуп, бактылуу карлыкты өткөрүп аткан кези. Кез-кез кезигишип калабыз. Көрүнүшү, жүргөн турганы, сүйлөгөнү баары таза, жайында экен. Мен эмес, бүт хирургтар үчүн оорулуулары, операциядан кийин ушундай аман эсен, ден соолугу жакшы болуп, көп жылдар үй бүлөсүндө, бала бакыранын арасында жашап жүрсө, чоң сыймык, чоң кубаныч. Бул байбичеге дагы менин каалоом көп жашасын. Жашаганда кор болбой, оорубай, балдарынын, туугандарынын алдында көрүктүү болуп жүрүшүн чын жүрөктөн докторлук тилек менен каалайм. Эмдиги сөз дагы эле ушундай эстен чыкпас адам. Кыргыз элине эмгеги сиңген, кыргыз эли сыймыктанган, Кыргыз Республикасынын баатыры, 92 жаштагы ардактуу эжебиз Гүлүпа Кондучалова жөнүндө болмок. Бул эженин ушул жашка чыгышына, баатыр болушуна менин дагы чоң салымым болду го деп ойлойм. Көп жыл мурун, 35 жыл болуп калды го, эже катуу ооруп, приступ болуп, биздин ооруканага түшүп калды. Өтүндө ташы бар экен. Ошол тыгылып калып, чыдатпай приступ болгон. Өтүшүп бараткан экен. Келер замат тез эле диагноз коюп, түнкүсүн операция жасадым. Анда маданият министри болсо керек эле. Эже дагы оорусуна карабай, ойлонбой, соодалашпай түшүнгөн киши да биз айтаар замат операцияга макул болду. Операцияда кандай диагноз койсок, ошондой туура чыкты. Эже тез эле айыгып кетти. Эсимде, эже операция болгон эртеси мурун көргөн эмес экенмин. Ошто турган сиңдиси экен. Аты Сагыйпа болсо керек. Дене тарбия институтунун директору Көкбаев экөө кирип келди.
Менин кабинетиме кирип келип эле салам да жок. Мени түз эле опсалап кирди. Силер келген кишинин ар бери жагын карабай, эч ким менен сүйлөшпөй эле баса калып союп жиберет экенсиңер. Жанымда Көкбаев мени анча-мынча таанычу эле. Аялы мени менен институтту бирге бүткөн. Кийин бизде бир аз башкы врач болуп иштеген. Жогоруда айтпадымбы? Көкбаев дагы тиги аялдын сөздөрүнө таң кала түшүп, "Сагыпа, жүрчү, анан келели" деп колдон тартса да болбойт. Көкбаев булар менен тууганчылык болсо керек. Угуп отуруп токтой калды эле. Мен "Айта бериңиз. Айтчу сөзүңүздүн баарын айтып калыңыз" деп бир чети таң калдым. Бул эмне деген укмуш? Тааныбаган кишисин ушинтип обзалаганы кандай деп. Эжемди операция жасап, аман алып калыпсың, Мамбет рахмат дегендин ордуна ушинтип обзалап кирбеди. Менин дагы ачуум жаман. Жиним тез келген жаным ошол замат "Сен кимсиң?" дедим. Уккам, күйөөсү ошто шаарком секретары, өзү институтта мугалим деп. Менде операция жасабай калган күнүм жок. Бирок ошол күнү бош элем. Дзержинскийден өйдө чыгып келатсам, алдымдан эже чыгып кезигип калдык. "Эже, бүгүн бошмун. Операцияга келген киши жок. Макул болсоңуз жүрүңүз. Мен сизди операция жасайын, колум кытышып турат" десем, эжем макул болуп мени ээрчип келди. "Ошентип жасап койдум" десем, карап туруп, "Ошондой да болобу?" дейт. Мен "Болот" деп туруп, "Ошто шааркомдун аялы болуп туруп, ошол жерде элге тилиңдин заарын ары бери тантып чайкап көнгөн аялсың го" десем, "Сиз эмне мага мындай сүйлөйсүз" дейт. Өзүнүн сөзүн эске албайт. Мен "Кимсиң сен? Өзүң мага акыл үйрөткүдөй. Менин ишиме кийлигише тургандай кандай акың бар? Чык эшикке" деп кууп чыктым. Эртеси күйөөсү Тургунбай кирип келди. Аялы арызданып, мени менен согушканы келген го деп чочуласам, жок. Көрүнүшү, көз карашы түзүк, күлүп жаркылдап сүйлөп кирди. Адегенде эле эже жөнүндө сөз сурабай эле, "Ай маке, кечээ жанагы эжеңди абдан жакшы катырып кууп чыгыпсың. Рахмат" деп турбаспы? Мен эс алып калдым. Чогуу барып эжени көрүп, ошондон тартып, ошол эженин күйөө баласы Түкөмдү аягына чейин жакшы көрүп, урматтап жүрдүм. Кийин уксам, чогуу иштеген чоңдордун ичинде өзү ишке абдан тың, таза адам эле дейт. Жанымда турган Көкбаев эжеге толугу менен түшүндүрүптүр. Эже кийин жакшы болгондо, "Акмак Сагыпа." Мен угуп таң калдым. "Мамбет, ал түшүнбөстүк кылыптыр. Кечирип кой эжеңди" деди. "О эже, андайдын далайын көргөнмүн, укканмын, эсиме да албайм" дедим. Сагыпага ар кимиси айтса керек. Эже дагы катуу тилдесе керек. Кийин үйүнө чакырып, "Сагыпа, кечирип кой, Мамбет. Түшүнбөстүк кылыпмын. Канча кылганы менен бир тууганда. Кокусунан эле ушундай операция болуптур дегенди угуп алып, оштон учуп келип, оозума келгенди ойлобой туруп, тантырап коюптурмун" деп суранды. Кийин ушул Сагыпанын күйөөсү Түкөм менен жакшы болуп кеттим. Анан Фрунзеге көчүп келишти. Ошондо бир топ жолу үйүндө конокто болуп, абдан ынтымакта, бири-бирибизди урматтап, сыйлашып жүрдүк. Кийин эже айыгып үйүнө кеткенде, Ала Тоо совхозундагы үйүнө чакырып чай берди. Ошондо эженин энеси тирүү эле, бал пайган, көрктүү байбиче экен. Сүйлөгөн, турганы өтө салаваттуу. Сагыпанын сөзүн энеси дагы угуп калыптыр. "Мамбет балам, түшүнбөстүк кылган эжеңди кечирип кой" дейт. "Ой эне, ал эсимде да жок, эч таарынычым жок" дедим. Мен адамга оңойчулук менен таарынбайм. Кек сактоо деген жок. Кандай тез ачуум келген менен ошондой тез тарап кетет. Муну өзүм жакшы билем. Сагыпа, Түкөм экөө тең сонун кишилер эле. Эрте кетип калышты. 2010 жылы эженин 90 жаш юбилейи болуп, опера жана балет театрында салтанаттуу жыйында эженин баскан өмүр жолун президентибиз баш болуп, аттуу баштуу адамдар жан алы калбай сыймыктануу менен сүйлөшүп, юбилейин абдан жакшы өткөзүп,
Ошол залда эжеге Роза Отунбаева президенттин указын окуп, Кыргыз Республикасынын баатыр деген ардактуу наамды ак шуңкар белгисин төшүнө такты. Эже бул наамга эчак эле татыктуу болчу. Ошол эле күнү аларча мамлекеттик резиденцияда банкет болду. Анда эже менен чогуу иштешкен, өлгөндөн калгандардын баары болушту окшойт. Ушунчалык жакшы өттү. Менимче, мага сөз бергенде мен эжеге болгон каалоомду айтып, бир аз кеч берилип атат. Ошого дагы тобо деңиз. Эгер ушул жолу дагы эркек президент болсо, аларыңызга мен күмөнөнөм. Роза Отунбаева болуп калган үчүн алып калдыңыз го, дедим. Усубалиев эженин жанында отурду эле, кийин сездим. Бул кишиге таандык болуп калды го деп. Дагы айтаарым, биз хирургтар үчүн чоң сыймык. Эженин көп жылдар мурун бизде операция болуп, ошондон бери жашап 90 жашка чыгып, ушундай сый-урматка, сыйлыкка жеткени. Айта кеттим, менин дагы салымым бар бул жерде деп. Ошол операциядан дагы 2-3 айдан кийин эжени тыбыратып катуу приступ болуп алып келди. Карасам, курч кармаган аппендицит. Ошол замат операция жасап, аппендицитти чирип, жарылып кетиптир. Андан аман-эсен айыгып чыкты. 2011-жылы октябрь айында угуп калдым. Жыгылып кетип, кашка желиктин жамбашка ашталган мойну сынып кетип, эртеси ошол сынган мойнун алып салып, жасалма темир моюн коюп, министрибиз академик Сабырбек Жумабеков операция жасап, эже 3 күндөн кийин басып кетиптир. Эженин дагы көп жашашына тилектешпиз. Zaman агымында өткөн көрүнүктүү окуялар. 1996 жылы республикада хирургтардын съези болуп өттү. Бул экинчи съездибизди жакшы өткөзүп алдык. Съез опера жана балет театрында ачылды. Ага Казакстандан, Өзбекстандан көрүнүктүү хирургтар, профессорлор катышып, дүйнөлүк деңгээлдеги маанилүү докладдарды жасашты. Съезге Аскар Акаев, Апаз Жумагулов баш болгон республиканын жетекчилери, белгилүү мамлекеттик, саясий ишмерлер катышып, өздөрүнүн жылуу пикирлерин, куттуктоолорун айтышып, жакшы каалоолорду билдиришип, көңүлүбүздү көккө көтөрүп коюшту. Аскар Акаев бизге жакшы ийгиликтерди каалап, өзүнүн указы менен профессор Кононовго Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, профессор Ахматовго, профессор Нурманбетовго, доцент Бектуровго, профессор Ашимовго Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген ардактуу наамдарды ыйгарып, бир топ хирургтарга ардак грамоталарды тапшырды. Республиканын жетекчилери катышып, жогоруда айтылган сыйлыктарды берип, чоң көңүл бурган мындай жыйын мурда болуп көргөн эмес. Ошондуктан жалпы хирургтардын атынан ушул күнгө чейин Акаевга, Жумагуловго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана ар дайым эсте сактап айта жүрөбүз. Ошол съезде Казакстандын көрүнүктүү хирургу, хирургиялык борбордун директору, Казакстандын баатыры, академик Мухтар Алиев куттуктоо сөзүн сүйлөп, мага Казакстандын медицина академиясынын ардактуу академиги деген наам берилгенин билдирди. Академик деген дипломун тапшырды. Казакстандын хирургтарына академик Алиевке мен да чоң ыраазычылыгымды билдирип, рахматымды айттым. Съез опера жана балет театрында өткөрүлгөндүктөн уюшкандык менен абдан жакшы шарт түзүп беришти. Чоң көңүл бурган шарт түзүп берген маданият министри, СССРдин эл артисти Базарбаев Чолпонбектин жардамы, көмөгү зор болду. Көрүнүктүү артисттер чоң концерт коюп беришти. Биз аларга, уюштуруучуларга ыраазы болуп, биз силерге ушинтип көңүл ачарга келип туралы. А силер бизге келе көрбөгүлө деп алкыш айттык. Чолпонбекти ага чейин таанычумун. Мен өтө урматтаган, сыйлаган таланттуу балдарымдын бири эле. Эң өкүнүчтүүсү эрте кырсык болуп кайтыш болуп кетти. Делегация болуп келген хирургтар таң калдым. Бирөө да качып кетпей, ары бери баспай, аягына чейин
ушундай көңүл буруп отурушту. Аскар Акаев залдагы хирургдарды карап отуруп мага: "Мамбет Мамакеевич, хирург балдарыңызды карап отуруп көзүм ыраазы болду. Бардыгы ушундай сонун, көз караштары, өңдөрүнүн жылмайып нурданган сулуулугу, жылдыздуулугу жакшы балдар экен", деди. Мен: "Рахмат, Аскар Акаевич. Хирургдар ушундай, сиз көрүп баа бергендей болуш керек. Болбосо хирург болуп иштей албайт. Кээде операцияда 6-7 саат туруп калабыз. Алы жок болсо, ден соолугу начар болсо, чыдай албай, операция убагында жыгылып калууга мүмкүн", деп түшүндүрмүш болдум. Андан кийин Аскар Акаев, Апас Жумагулов баш болуп бир топ жетекчилер менен биздин ооруканага келип, баарын көрүп, президент операцияга катышып калды. Операциянын алдында: "Мамбет Мамакеевич, мен тоок сойгон жерден да каччу элем", дейт. Мен: "Аскар Акаевич, коркпоңуз. Бул операцияны кесип ачып жасабайбыз. Сиз телевизордо эле карап көрөсүз", десем, макул болуп, келгендердин бардыгы операция залына киришип карап турушту. Анда мурункудай 10-15 сантиметр кеспей эле жаңыдан лапароскоп аркылуу 3-4 жеринен курсактын ичине аппарат өткөндөй кесип, жоондугу чыпалактай эле көзөнөк жасалат. Ылайыктап жасалган жерине лампа 14 эсе чоңойтуп көрсөтөт. Анан кесчү, кайчу кармачу, кесе турган аппараттын баары электр тогу менен байланышкан. Кан акканда күйгүзүп куйкалап акканын токтотот. Бул операциянын жакшысы, ийгилиги, оорулуу операциядан кийин туруп басып кетет. 3-4 күндөн кийин үйүнө чыгып кетет. Операция 10-15 минутага эле созулат. Президент аягына чейин карап отуруп, бүткөндө мындай укмушту: "Чудону көргөн эмесмин", деп абдан ыраазы болду. Оорукананын ал акыбалын көрүп, президенттин эсебинен ремонтко 1 миллион сом берди. Биз да президентке өтө ыраазы болуп, берген 1 миллион сомго бир кабатты ремонт жасатып алдык. Ал эми Курманбек Бакиев президент болуп келгиче парламентке чогуу депутат болуп калып, экөөбүз бир катарда 8-катар болсо керек, 11-12 орунда 5 жыл бирге отурдук. Бири-бирибизге мамилебиз өтө жакшы эле. Мени Курманбек ар дайым "Мамбет аба" дечү. Мен аны Курмаке дечү элем. Бири-бирибизге өйдө карашкан жокпуз. Ар дайым айтып келчү: "Мамбет абамдын жанында отурган кишилер ар дайым чоңоет" деп. Анан президент болгону, биздин медиктер күнүндө театрда чогуу жүрдүк. Андан кийин чай ичкенде чогуу болдук. Мен баягы депутат болгондогу сыйыма карата мамиле кыла баштадым эле. Көрдүм, мурункудай эмес. Ойлодум, президент болгондон кийин ушундай өзгөрүлүштөр болот го деп. Андан кийин мен 80 жашка чыгаардын алдында атайын суранып кирдим. Киргеним президент болгондон кийин эскертип коеюн деп. Эчтеке сураган да жокмун. 80 жашка ар ким эле чыга бербейт да. Чыккан киши эгер басып өткөн жолунда из калтырып, мактангандай болсо мактанып, кубанып эле коюш керек. Айткандан, сурагандан айттым. Мен иштеген улуттук хирургия борборуна менин эмгегим өтө чоң. Ушунун атын менин атыма коюп берсеңиз деп. Менден мурун медакадемия, биздин министрлик, өзүмдүн коллективим, бир топ академиктер өтүнүп кат жазышкан. Эч сөз сүйлөгөн да, айткан да жок. Кут болсун деп да койгон жок. Чыгып таң калдым. Бу Курмакеге эмне болгон? Мени аба деп эле жакшы мамиле жасачу эле деп. Кийин мамлекеттик катчы Мадумаровго, Досбол Нурулуна, Садыркуловго бир нече жолу кайрылдым. Бакиевдин кабыл алуусуна сурандым. Эч кабыл алган жок. Ошол бойдон кайрылып кирейин деп суранган жокмун. Мир Рахимовдун 80 жылдыгына, Рыскулованын 90 жылдыгына абдан жакшы жардам көрсөтүштү. Юбилейлерин өткөзүштү. Мага эч жардам болгон жок. Жардамына деле мен өтө муктаж эмес элем. Ошентсе дагы көңүл болмок. Бакиевдин дагы өзүнүн Ак жол партиясынан куралган парламенттеги сессияга катышканын телевизордон көрүп, угуп отуруп таң калдым. Падыша киши дагы ушинтип тантыйбы? Депутаттардын алдында айтканы:
Хирургтар ооруган адамды операция столуна жаткызып алып, акчаң барбы, төлөйсүңбү деп сурайт экен, дейт. Муну менен жалпы республиканын хирургтарын жаманаттап, маскаралап, кемситип турган. Болбосо падыша киши кайсы бети менен ушуну айтат? Же эч кандай айтууга далили жок. Аягында сүйлөп атып, бул хирургтардын кемчилиги Акрамовго таандык эмес, дейт. Акрамов Ак жолдун депутаты, угуп жыргап отурат. Мен өзүм ушунчалык ачуум келди. Тапкан экен кимди өрнөк кылышты деп. Эртеси мен министрибиз Мамбетовго телефон чалып, Марат, астыңдан өтүп коеюн. Кече телевизордон президенттин сүйлөгөнүн уктум. Бул эмне деген маскарачылык? Эмне менен далилдей алат? Мен бүгүн өзүнө жана гезиттерге жаза баштайм. Жооп берсин. Хирургтарды жалпы кыргыз элинин алдында маскаралаган үчүн. Десем, министр, Мамбетова, сизден өтө суранам. Унчуга көрбөңүз. Жаңылып алды, эмне кылабыз? Президент кандай сүйлөсө өзү билет да, деп кашайып, мени тыйып, оозумду басып салды. Ошондон кийин түшүндүм. Ага карата да жасаган мамилесин. Андан мурун бир күнү Ак үйдөн телефон чалып калышты. Силерге эртең президент Бакиев барат деп. Ошондон чак-челекке түшүп, келишин күтүп, короодон тартып баарын тазалап, кабинетимде Акаевдин портрети турчу эле. Түн бою Бакиевдин портретин таап келип, Акаевдин ордуна илип, бир кара козумду даярдап, чай берели деп камына баштадык. Эртеси кечке күттүк. Келген жок. Анын эртеси эмне болду деп жардамчыларына телефон чалдым. Колу бошобой калды, дешти. Ойлодум. Чын эле бошобой калды го деп. Хирургтар козуну союп, өзүбүз жеп алдык. Андан кийин 3-4 ай өттү. 2-3 киши президенттин администрациясынан мага киришти, эртең Бакиев келет силерге деп. Кай жерге токтойт, эмнени көрөт, күзөтчүлөрү кайсы жерге турат, баарын көрүп, даяр болуп тургула дешти. Эсиңизде болсун, эч кандай аркы берки суроону бербеңиз. Чай берем деп убара болбоңуз, деп тапшырышты. Мен дагы эле баягы мурунку депутат болуп жүргөндөгү мамилебизди эстеп, чай беришти мага, өзүмө койгула, аны мен өзүм билем, деп келгендерди узаттым. Дагы эле бир кара косу даярдап койдук. Не бар, не жок деп. Кыргызбыз да, кыргызчылыкты ойлоп. Келип калса, кирип наныбыз тийиңиз деген менин милдетим го деп. Эртеси дагы күттүк. Келген жок. Ошондон кийин мен абдан түңүлдүм. Кандай адам экенин билдим. Мен эле эмес, көп адамдар айтып жүрдү. Калпычы, жалган сүйлөгөн адам деп. Экинчи келбей калп айткандан кийин портретин алып ыргытып жиберип, кайра Акаевди илип алдым. Эми унун баласы Максим жөнүндө азырда айтам. Мени билгендер, тааныгандар билишет. Мен өмүрүмдө калп айтып көргөн эмесмин. Максимди өмүрүмдө көргөн эмесмин. Биринчи көрүшүм. Бир күнү телевизор карап отурсам, ушул кийинки жаңы ишине иштей баштаган убакыт экен. Эмне иш экенин ушул күнгө чейин түшүнбөйм. 3 жардамчысы менен чыкты. Көрүнүшү мага Кудай алдында жакты, зор, өңдүү түстүү жигит экен. Бою сыны келишкен. Карап отурсам, ушул баланын көз карашы укмуш бала экен. Көзү менимче кара дагы, көк дагы эмес, бир башка. Мындай көздөр кээ бир кайраттуу, күчтүү жырткычтарда болот. Менин азыр үйүмдө 2 овчаркам бар. Булар деле үй жаныбары болгон менен көз карашы, малга кылган мамилеси, бир тууганы карышкырга өтө окшош. Мына ушулардын көздөрү, көз караштары укмуш. Анан өз ишиме байланыштуу ар дайым айтып жүрбөймбү? Биздин негизги куралыбыз биздин көз деп. Мисалы, кыйналып ооруп келген адамдын эч сөз сүйлөй электе биз доктурлар адегенде эле өңүн, биринчи көзүн карайбыз. Ошондо кыйналып атканын айттырбай көз айтат. Андан кийин оору менен маектешип, эмнең ооруйт, кандай ооруйт, качандан бери ооруйт, дагы ар кандай керектүү суроолорду бере баштайбыз. Андан кийин ооруган жерин көрүп, дагы жалпы көз менен, анан колубуз менен басып, ушалап, ар бир катуу ооруда өзүнчө белгилер болот. Ошолор барбы же жокпу текшеребиз.
Ошол эле оорлуу операциядан 4-5 күн өткөндөн кийин оорусу басылып, температурасы нормада болуп, өзү туруп басып, тамак иче баштаганда дагы биринчи көз айтат. Жылмайып, өңүнө кирип, көздөрү жалжылдап, ушунча жакшы карап, ошол күнгө чейин болгон капаңды, жаман ойлоруңду бир заматта чыгарып, биздин да көңүлүбүздү оңдоп салат. Мына ошол үчүн мен көздү жакшы көрүп, көзүнө карата маани берип калганмын. Мен көп чет өлкөлөрдө болдум. Америкада, Германияда, Польшада, Швецияда, Швейцарияда, Кытайда, Японияда, Индияда, Италияда, Венгрияда, Румынияда, Чехословакияда жана өзүбүздүн союздук республикаларда. Кээсине турист болуп, көпчүлүгүнө өкмөттүк делегациянын курамында, кээсине хирург катарында съезд, конгресстерге катышканы делегат болуп бардым. Ал өлкөлөрдүн бизге салыштырганда артыкчылыгы ушунча бай, жакшы турмушта жашашат. Айрыкча медицина тармагында жок деген сөздү укпадым. Мисалы, ар бир өлкөгө барганда биринчи милдетим алардагы хирургиянын абалы менен таанышууга аракет жасайм. Кандай жашашат? Хирургиялык аппаратуралары, аспаптары кандай деген суроолор менен жакындан таанышып көрөм. Швейцарияга барганда суранып планына киргизип бардым. Абдан жакшы тосуп алышты. Клиниканын директору жашы 60-тарга барып калган профессор экен. Өзүнүн кабинетинде кабыл алды. Таң калганым, кабинети ушунча чоң, таза, кооз мебелдери укмуш. Отурар замат бир кнопкасын басып койду эле, артындагы дубал эки жакка ачыла түштү. Анын ичинде не деген түрдүү ичкиликтер, закускалар бар экен. Профессор көрсөттү. Эмнесин, кайсынысын каалайсыз деп. Мен рахмат, мен ишчи эмес элем десем, кофе, компот, печеньени алдыма койду. Андан ооз тийдим. Бул жактагыдай бапылдатып сугунуп жибериштен уялдым. Анан операцияга катышууга уруксат берди. Бир сестра мени ээрчитип чыгып, бир бөлмөгө чечиндирип, душка түшүрүп, жаңы операция кийчү пижам берди. Пижамы эми укмуш. Бизде болсо көчөдө кийип жүргөнгө өтө ылайык экен. Операцияга кирерде стерильный халат, колпачок, бахила, маска берип киргизди. Операция залы өтө кенен, таза, жарык, укмуштай жабдыктар менен жабдылган. Операциянын башынан аягына чейин катыштым. Жүрөктүн кан тамырына жасашты. Менин кызыкканым аспаптары менен тигип аткан жаңы жиптери болду. Атромботикалык ийне жиби деп коебуз. Жиби атайын жасалган, ийнеге тиркелген. Ушуну карап отурсам, булар бир эле жолу байлап ырыкта берет экен. Өзүнүн эрежеси ошондой. Бир тигип байлагандан кийин ырыктмай. А бизде мээбизде ар дайым сакталып турат. Жок деген сөз. Ошону ойлоп туруп, бул жипти бир байлагандын ордуна биз жок дегенде 4 жолу байлап экономия жасайбыз. Хирургдардын операция жасоо техникасын байкадым. Бизден өзгөчөлүгү жок. Кээ бир жерлерден начарраак көрүндү. Операция бүткөндөн кийин чыгып келатканда, жанагы башка кийген колпачок, маска, бахилкаларды чечип чыга берчү жерлеринде урна бар экен. Ошол жерге чечип ыргытып кетет экен. А бизде буларды улам-улам жууп, айрылмайынча колдоно беребиз. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.